Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Акбагышева Замира эжекебиз жана дал ушул конгресстин вице-президенти Амир Девапламен компаниясынын президенти Зейнеп Жеңишбекова. Кутмандаңыздар менен. Кутмандаңыздар менен. Куш келипсиздер. Рахмат. Жалпы журт менен амандашып кетсеңиздер болот. Урматтуу ЛТРдин көрөрмандары, угармандары, Кыргызстан аялдар конгрессинин баарыңыздарды чын жүрөктөн бүгүнкү сонун күнү башталышы менен куттуктап коюп уруксат бериңиздер. Күнүңүздөр аман эсен болсун, жакшылык болсун, бакубат турмуш болсун. Келиңиз. Кутмандуу таң, урматтуу калайык калк, сиздерге чоң салам айтабыз Аялдар конгресс уюмунун атынан. Дароо эле сиздерден сурайлы, жаңылык менен келдиңиздер. Жакында ушул Шанхай кызматташтыгы боюнча аялдарга арналган иш-чара өтөт 26-27 июнда. Мына ошол боюнча келиңиз өзүңүз кеп баштасаңыз. Чын эле 26-27 июнда өкмөттүн инициативасы менен теге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын чечими менен Кыргызстанда ошо Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттеринин аялдары чогулуп атат да. Албетте бул өкмөттүк чоң иш-чара жана бул ШОС деген эмне деп айтып кетким келип атат да. ШОС мына азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча эң ар тараптуу, эң динамикалуу, креативдүү эл аралык уюмдардын бири бул ШОС. Эмне үчүн дебейсиңерби? Биринчиден ШОСтун принципи бар. Шанхай духу деп коет, шанхайский дух. А шанхайский дух деген бул бүт мамлекеттердин арасында теңчилик болуш керек. Бүт мамлекеттик арасында өз ара бири-бирине болгон мамилеси жана өнүгүүгө жасаган кадамдары чогуу болуш керек. Анан кандайдыр бир инновациялар болсо, кандайдыр бир азыркы кылымдын баягы вызовы деп коет го орусча, жетишпегендиктери болсо, аларга биз мына Шанхай мамлекеттер уюмунун мамлекеттери, страна участницы деп коет. Алар чогулуп алып бир кадам шилтеп, бир көз караш менен ошол маселелерди чечкенге аракет кылыш керек экен да. Мына дүйнө жүзү боюнча Шанхай ШОСтун мамлекеттеринин 3,5 миллиард адамы ушул уюмда да. Мындай башка дүйнө жүзү боюнча эл аралык уюм жок. Ушундай элдин баарын ушундай бириктиргенчи. Территорияны алсак, география жактан дагы дүйнө жүзүнүн жер шарынын жарымы территориясы ушул Шанхайда да. Ошондуктан ШОС мүчө мамлекеттер деп коет, алардын астында турган көптөгөн аябай чоң максаттар бар. Ушул 25-26 жылдары Кыргыз Республикасы ШОСто жетекчилик кылат, председательство за Кыргызстан деп айтып атпайсызбы. Анан бул ШОСтун келечеги бар. Эмне дегенде ШОС тынымсыз эле кеңейип баратат да. Географиялык масштабы дагы көбөйүп атат, тынымсыз кеңейип баратат. Анан өз ара ишеним, өз ара пайда, өз ара теңчилик болуш керек да мамлекеттин арасында. Башка бир дагы уюмда мындай маселе чечилген эмес, жана мындай Шанхай принциптери жок да. Ар бир мамлекет байгы өзүнө тартат да. Ал эми Шанхайда болсо баары биригип чечет маселени. Мына мен айтып кетким келип атат. ШОСто эң биринчи принциптеринин бири бул ар бир мамлекет өзү өнүгүш керек. Анан жалпы ШОС мамлекеттер өнүгүш керек. Жана ШОСто аялдардын ролу аябай чоң да. Эмне үчүн дебейсиңерби? Мына 2018 жылы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин инициатива көтөрдү. Аялдарды да бириктирели, аялдардын форумун өткөрөлү деп. Карабайсыңарбы? Си Цзиньпин көтөрүп атат да.
Бул ШОСтун ошо 17 жылкы 17 жылдан бери аялдардын өнүгүүсү, аялдардын баягы ШОСко болгон мамилеси, аялдардын ШОСтогу принциптерин ишке ашырууга катышуусу жок болчу да. Маселе көтөрүлгөн эмес. Анан Пекинде биринчи форум өттү. Ошол Пекинде форумдан кийин Кыргызстан аялдар конгрессине эстафетаны бизге берди, баягы тапшырды эстафетаны. Анан 2019-жылы Бишкек шаарында өкмөттүн, ал убакта премьер-министр Абылгазиев мырза болчу да, өкмөттүн колдоосу менен Кыргызстан аялдар конгресси инициативаны көтөрүп, ошо ШОС мамлекеттеринин директиваларына форумдорду кошолу, ушундай председатель Синзипин ушул маселени койгон. 18-жылы бул тиги өттү биринчи форум. Ошол форумду кошолу документтерге деп атып, бүт ошо ШОСтун мүчөлөрү менен тиги башка мамлекеттер менен баарлаш өткөрүп атып анан киргизгенбиз да. Бул жөнөкөй эле өткөрүп койгон жокпуз ал иштечи. Анан ошо 19-жылы экинчи форум өттү эле. Ар бир форумдун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Эмне дегенде ар бир жыл, ар бир эпоханын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Мына бирок бир конкреттүү принцип бар да. Бул аялдардын биримдиги. Ошол 3,5 миллиард адамдын жарымы аялдарда. Ошондуктан аялдар биригип, казыркы глобалдык эпоханын, казыркы саясий жактан көп маселелер болуп аткан эпоханын да өзүнүн аялдар дагы биригип өзүнүн каалоосун, тилектерин, ой пикирин айтууга мүмкүнчүлүк бар да. Мына ШОС 2001-жылы башталып, анда 6 эле мамлекет болчу. Азыр болсо 10 мамлекет, 14 баарлашуу партнерлор деп коет, партнеры по диалогу жана 2 наблюдательдер бар да. Ошентип баягы география жактан дагы баягы көбөйүп, анан тынымсыз кеңейип атат да ШОС. Баягы ШОСко мүчө бололу дегендер көп. Бирок ошол ар бир мүчө боло турган мамлекеттин эми мындай карасак, ар бир мамлекеттин өзүнүн принциптери бар, өнүгүүсү бар. Ар бир мамлекеттин экономикасынын өнүгүүсү бар, саясий, ар кандай тиги расовый, религиозный деп коелу көп өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүз бар да ар бир мамлекеттинчи. Бирок ошого карабастан баягы ШОСтун Шанхай принциптери, Шанхай духу болгондон кийин көп мамлекеттер ошо ШОСко мүчө болгонго аракет кылышат экен да. Сурагым келип атат, мына ушул ШКга мүчө мамлекеттердин арасында биздин кыргыз айымдары деңгээлин билгим келип атат. Бүгүнкү күндө баягы тең ата болуп келе алабызбы? Мейли мына ушул кыргыз айымдарынын ишмердүүлүгү жагынан, коомдогу орду жагынан жана башка деген сыяктуу. Сиз жооп бересизби? Макул, мен жооп берейин. Бул жакта деген эми азыр деген тең ата болуп, азыр деген ошондой саясатта да көп колдоолор болуп атпайбы? Бирок аял кишинин орду такыр башка деп ойлойм да. Аял киши бардык жерде мындай колдоо көрсөтүп, анан деген бүт нерсенин өнүгүүсүнө жардам бере турган опора да бул жашоодочу. Ооба тең ата болуп чыкканга аракет кылып, азыр деген гендерное равенство деп аябай колдоп атышат. Но мен все равно ойлойм, аял кишилер өтө акылдуу болушат. Ошондой деңгээлге чыкса дагы өзүнүн эмесин билгизбей, жашнакай болуп чыгып атышат. Бирок деген баары бир аял кишинин өзүнүн орду бар, өзүнүн миссиясы бар бул жашоодочу. Ошон үчүн деген азыркы биздин аялдар өзү негизи кыйын бүт тармактачы. Анан деген өнүгүү действительно аябай жакшы болот аялдар тарабынан. Бизде кеңири айтылган кеп бар да, кызга 40 үйдөн тыюу деген сыяктуу. Анан баягы айрым учурда ошондой жагдайлардын негизинде айымдар баягы талпынган нерседен аксап калган учурлар кездешпейби деп дагы бир аз суроомду тереңдетейин. Ал эми бул болуп келген нерсе, боло берет. Анан деген ар кандай ситуация болот да, ситуацияга жараша маселелер чыгышы мүмкүн да. Аны эми биз деген общий алып айта албайбыз эч качанчы. Бул нерсе болуп келген, боло берет, особенно биздин кыргыздарда баягы тыюу салына берет да. Бирок азыркы биздин жаңы чоңоюп келаткан поколение башкачараак да.
башкачараак талпынат, башкачараак көз жүгүртөт. Анан ошол эле учурда азыркы биздин жаштар аябай акылдуу болгон үчүн ошондой мындай мировой жол менен чечкенге аракет кылышат деп мен ишенем да ошондой. Бирок бир маселени айтып кетейин. Ошо ШОС мамлекеттеринин аялдарынын 49% баары активдүү экен да. Бул статистикада. Кайсы гана сфераны албаса, баардык жерде аялдар бар экен. Экономика болобу, маданият болобу, социалдык сфера болобу, экономикада жана баардык сфера, медицина болобу, билим берүү тармагы, ишкерлик, баардык жакта бүт ШОС мамлекеттерин алганда 49%. Карабайсызбы, кандай активдүү. Мына ШОСтун башка уюмдарды алса кандай болбойт? Именно ШОСтун мына 10 мамлекеттердин общий статистиканы алганда ошондой экен. Мына карабайсызбы, ошондуктан Кыргызстандын айымдары дагы баардык тармакта өзүнүн орду бар да. Сиздер билесиздер, «Женщина Кыргызстана» деген энциклопедияны чыгарып атпайсызбы? Мына ошол энциклопедия азыр биз 9-томду чыгардык, жаңы эле презентацияны өткөрдүк. Ошол китепте ар бирин окусаңыздар, ар биринин артында чоң философия бар да. Жасаган ишинде чоң философия бар. Ар биринин артында чоң тажрыйба бар. Ар биринин артында ошол Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон өзүнүн кичинекей болсо да, алар үчүн кичинекей эмес. Жалпы алсак кичинекей болуп калышы мүмкүн. Бирок өзүнүн үлгүсү бар да. Мына ошону карап көрсөк, албетте Кыргызстандын айымдары эң активдүү, эң профессионалдык деңгээлде бийик, интеллектуалдык жактан эң бийик деңгээлдеги мыкты айымдар бар да. Мына ар бирин карап отурсак да, мына ошолордун арасында мен айтып кетейин, Токтогон Алтыбасарова айым бар да. Бул дүйнө боюнча аты Кыргызстандын мать нации десек болот. Элдин, нациянын апасы деп айтып койсок, тиги Токтогон Алтыбасарованы. 150 баланы, тетиги блокадтык Ленинградтан келген 150 баланы окутуп, чокутуп, тарбиялаган. Ошо акыркы күнгө чейин ошол балдар келип, мама, апа деп айтып, ушинтип өзүнүн таазимин билдирген. Мына Кыргыздын айымы мына ушундай Токтогон Алтыбасаровадай. Ал эми могу ШОС мамлекеттеринде биз баягы мүчө болгондон кийин бүткүл Кытай Федерация менен жакшы партнерлук мамилебиздер бар, меморандум коюлган. Мына ошо боюнча биз көптөгөн долбоорлорду ишке ашырдык. Жана ошо ШОС мамлекеттеринин Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Борбордук Азиядан мамлекеттерди алсак, алар менен да жакшы биздин иштерибиз бар. Мына Тажикстанды мен айтып кетейин. Тажикстанда баягы маселелер болуп атканда, Тажикстан менен Кыргызстандын айымдары биригип алып, кой андай кылбайлы, балдарыбызды тыялы, чогуу иштейли, биз ШОСтун мүчөлөрүбүз, согуш болбош керек деген маселелерди көтөрүп аттык да. Анан жанагы «Женщина Кыргызстан» энциклопедияда баягы Өзбекстанда болуп аткан гендердик саясат боюнча жазып аткан иштерде Мирзиёева, ошол Өзбекстандын администрациянын жетекчиси, өзүнүн тиги баяндамасын берген. Ал эми Бунавша деген Тажикстандын аялдар комитетинин жетекчиси Бунавша Тажикстанда болуп аткан иштери жөнүндө баяндама берген. Жана биз айтып кетишибиз керек, ошол UN Women Зейнептага катышкан UN Women OON женщины деп коет, тиги Бириккен Улуттар уюмунун аялдар агентствосу. Ошол былтыр атайын Пекинде чоң глобалдык саммит өткөрдү. 110 мамлекет ал жерге катышты. 110 мамлекет тиги Пекин плюс 30 деген девиз менен, эмне дегенде 30 жыл мурун 1995-жылы Пекинде аябай чоң глобалдык эл аралык чоң конференция болгон. Ошондо мен катышуучу катары айткым келип атат. Биринчи жолу дүйнө жүзү боюнча аялдарды Кытай чогултту. Мына карабайсыңарбы? Кытай чогулту. Ошондон баштап гендер теңчилик деген сөз пайда болду да. Ошондон баштап жок, аялдардын маселесин,
ар бир мамлекеттик тиги законго, мыйзамга, ар бир мамлекеттик иштерге биз кошушубуз керек деп, ошондон биринчи кадам шилтелип, дүйнө жүзү боюнча ар бир мамлекет ошол чечимге декларация Пекинская платформа деген документтер алганда, ар бир мамлекеттин жетекчилиги ошол декларация боюнча иштеген да. Ал эми азыр Пекин плюс 30-та мына Зейнеп Жеңишбекова, Давлетбаева Жамиля Кыргызстандын өкүлдөрү катары биз ошол жакта өзүбүздүн тажрыйбасын айтып бердик, тажрыйбабызды. Кыргызстандын тажрыйбасы гендердик теңчилик боюнча, тиги аялдардын экономикасына жасаган иштери боюнча көп тиги тажрыйбабыз көп да. Мына биз Кыргызстан аялдар конгресси бүткүл Кытай Федерациясы менен жаңы эмес, бир 5 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. Долбоор ошол жөнүндө айтып берсеңиз сиз. Демек, алдыда сиздерден дагы да кызыктуу суроолорго жооп алалы. Азыр бизде жарнамалык тынугу бар экен. Бир канча мүнөттөрдөн кийин кайрадан биз көрүүчүлөр менен көрүшөбүз. Кайрадан ыңгайсыздык, оордук жана көңүл айлануу. Же сиздин бооруңуз жабыркаганбы? Эссенциалия Форте-М эссенциалдык фосфолипидтер боордун түзүмүн калыбына келтирет. Клетка артынан клетка жана аны зыяндуу таасирлерден коргойт. Эссенциалия Форте-М күнүнө 3 жолу 2 капсуладан. Миллиарддаган споралар менен энтерожермина суспензиясы балдардагы вирустук жана бактериялык ич өткөккө каршы натыйжалуу. Ашказанга кам көргөн пробиотик. Энтерожермина. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, биз маегибизди улантабыз. Жарнамалык тынуудан кийин эми суроолорду узаталы айтырган. Мен сурагым келип атат. Мына ушул ар бир багытта адам баласынын көздөгөн бара жаткан багытында жол көрсөтүүчүлөр, машыктыруучулар, расмий тилде айта турган болсок, тренерлер. Мына жогоруда да сөз кылдык. Тренерлерге бир аз токтолуп берсеңиздер, өзү мына ушундай ШКУга мүчө мамлекеттердин деңгээлинде, эл аралык деңгээлде болуп аткандан кийин бул чакан нерсе эмес. Анын үстүнө ШКУдагы кучагын кеңири жайып турган кезде мына ушул кызматташтык тренерлер боюнча 26-27 июнда шос өтүп аткан мезгилде атайын биз кыргызстандыктар үчүн мастер-класс өткөрүп атабыз. Бүткүл Кытай Федерациянын өкүлдөрү дүйнө жүзү боюнча гран-при алган, ар кандай эл аралык конкурста гран-при алган 2 тренер келет атайын Кытайданчы. Алар биздин ошо сулуулук салондор деп коет эмеспи? Ошо сулуулук сферада атайын мастер-класс, тренингтерди өткөрүшөт. Атайын 10-дон 6-га чейин күнүгө ошо 2 күн подряд. Ошондуктан биз жанагы салон красотанын жетекчилерин жана бул ишке кызыктар болгон адамдарды чакырат элек. Ал жерде атайын макияжды кандай кылыш керек, азыркы трендтер, макияждын трендтери бар да, улам-улам өзгөрүп турган. Жана чачтарга кандай жазалмаларды жасаш керек, ошондой маселелер боюнча мастер-класс өткөрөт. Келиңиздер, бул мастер-класс Рокс, мурунку Айпери деген имаратында өтмөкчү. Мына бул дагы ушул шос мамлекеттердин аялдардын ортосундагы биримдик кызматташтык жана жардам, бири-бирибизге жардам бергендик болот. Ошондуктан биз ошого сиздерди күтөбүз. Ал эми биз ушул 5 жылдан бери атайын тигүү курсун ошо Кытай Федерациясы менен чогуу өткөрүп атканбыз. Дагы бизде жаңылыктар бар. Ал жөнүндө Зейнеп сиз айтып бересизби? Келиңиз. 5 жылдан бери Кытай Республикасынын Аялдар Федерациясы менен чогуу биргеликте иш алып барып, Кытай тарабынан деген бизге деген жакшы швейный машинкалар келген да. Анан ошол швейный машинкаларды биз жөндөн жөн эметпей колдонуп, аялдарга, үйдө отурган аялдарга баягы өзүнүн жолун таап, иштеп кеткенге аракет кылып, мындай бекер
тренингтер өткөрүлгөн, кантип тигүү, кандай отуруш керек. Азыр деген техника аябай деген эмет өнүкпөдүбү? Азыр деген мурункудай отуруп тикпейт, арганын өзүнүн техникалары бар дегендей. Техникаларын түз тиккенди эми бул элементарный нерселер да негизичи, бирок ошолордон башталат да. Мына 5 жылдын ичинде 2,5 миңден ашык аял окуп чыкты. Алардын арасында деген өзүнчө деген швейный цехтерди ачып иштеп кеткендер болду. Мына Россия менен иштешип атат, товарлардын өзүнүн азыркы брендтерин чыгарып атышат өздөрүчү. Продуктивность аябай жакшы болду. Ошол эле убакта деген баягы балдары бар, үйдөн чыга албаган энелер бар да. Ошолорго да аябай жакшы болду. Үйүндө отуруп алып, надам деп коет бизде. Ошондой кылып өздөрүнүн ичкен жегендерине жакшы эле чыгарып атышат да. Бул аябай чоң көрсөткүч. Эми азыр деген Бишкектеги менен эле токтолуп калбай, ошол машинкалар региондорго таратылды. Ар бир региондордо эмелер ачылды да, бранч кичинекей эмелеричи ачылып, ошол жактарда уже айыл жергесиндеги аялдарга азыркы тапта ошол айыл жергесинде аялдарды үйрөтүп, ишке эметип, анан ошол эле ачылган жер кичинекей цехтерде жөн эле ал жактан үйрөтүп койбой, ошол жерден да иш берип атышат, напримерчи. Мен өзүм Токтогулга барып келдим өткөндөчү. Ошол жакка деген 6-7 машинка берилди эле. Ал жакта түз тигилген машинка, жана оверлок деп коет, ошолор чогуу берилген. Ошол жерде мен барсам, уже бир 15 аялды үйрөтүшкөн экен. Бул жакында эле барды Токтогулгачы. Ошонун 3-өө уже иш менен камсыз болду. Ошол жерде отуруп, штору тигип, ошол эле айыл жергесиндегилерге чейин айылдагылардын баары шаарга келип штору ала албайт да. Азыр деген ошо шторуларды тигип атышыптыр. Эми азыркы планда жана кыргызча төшөктөрдү, септерди ошол жактан келип отурбай эле сразу эле ошол жергиликтүү мындай тургундарды камсыз кылып, убара кылбай, лишний расход кылбай ушундай болуп атат да. Эми бул только Токтогул жөнүндө айтып атам, мен өзүмдүн көрүп келген нерсе. Андан сырткары Баткенде, башка дагы Жалал Абад областында, ар кайсы областтарга тарады да. Ушундай. Билесиңерби, бул мындай карап отурса, тигүүгө үйрөтүштү, машинканы таратты деп мындай жөнөкөйдөй сезилет да. А бирок карап отурсак, Кыргызстан аялдар конгресси чоң маселелерди чечти, мамлекеттик маселелер. Бул Кыргызстан аялдар конгрессинин өкмөткө болгон жардамы да. Биринчиден бул жумуш орду, туурабы? Экинчиден бул жаңы билим алышты да, жаңы профессияга ээ болду. Үчүнчү бул албетте салык маселеси, бул бюджетти толтуруу, туурабы? Анан төртүнчү эң маанилүү биздин оюбуз боюнча, эң маанилүүсү бул ошол аялдарды миграцияга кетирбей, биз аларды бияка алып калып атабыз да. Алар башка мамлекетке барып алып, ал жакта кыйналбастан, мына Кыргызстанда да акча тапса болот, Кыргызстанда да иштесе болот. Анан өз үй бүлөсүн бакса болот. Мына сиздер билесиздер канча начар нерселер болуп кетти. Апалары миграцияда жүрөт, биякта балдары каралбай, аларга кандайдыр бир туура эмес мамилелер жасалган, аны баарыбыз эле билип атабыз, Ошондуктан ошону да токтотуу биздин биз эгерде биз бир аялга ошо жардам бере алсак, үй бүлөсүн алып калганга, бул жалпы үй бүлөнү калыптанууга жардам берген нерсе деп ойлойбуз да. Анан Кайырбек мырза, мен айтып кетким келип атат, казыркы мезгилде глобалдаштыруу. Бүт дүйнө жүзү казыр санаа эриптештирүү болуп атат. Жанагы искусственный интеллект, кыргызча эмне деп коет? Жасалма интеллект. Жасалма интеллект, мына караңызчы. Ошондуктан биздин айымдар, кыргыз айымдар, Кыргызстандын айымдары деп коелу. Көп булуттуу мамлекет бизде. Ошондуктан биз артта калбашыбыз керек да. Биз Кыргызстан аялдар конгресси жанагы бүткүл Кытай федерациясы, аялдар федерациясы менен бирдикте атайын Кыргыз-Кытай санаа эриптештирүү борборун түздүк да. Мына ошол санаа эриптештирүү борбору Чүй Бишкек тиги борбору Вефада, ал эми башка областтарда ар бир областка 7ден ноутбук тараттык. 7ден ноутбук тараттып, ошол Кыргыз-Кытай санаа эриптештирүү борборунун филиалын областтарда ачтык. Албетте биз баягы Бишкекте эле иштей берсек болмок. Бирок сиздер байкап атасыздар, биздин азыр баягы
аалам айылдан башталат деп коет го. Биздин азыр максат ошо айылдагы айымдарга жашаш керек да. Кыргызстан бул агрардык мамлекет. Көбү аялдар ошо айылда жашайт. Ошондуктан айылдагы айымдарга жардам берүү иретинде айылдагы аялдарга жаңы керек болсо профессия берип, жаңы билимдерди бериш үчүн биз мына ушундай ишти жасап атабыз. Кыргызстан аялдар конгресси билимдүү аял, билимдүү бала, билимдүү улут, билимдүү мамлекет деген лозунг менен иштейбиз. Ошондуктан эгерде аял киши билимдүү болсо, ал албетте баласын дагы туура тарбиялаганга мүмкүнчүлүгү бар. Баласына ай уй тияка баспа, бияка бас дегенге мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде аял баягы азыркы учурда мына керек болсо 3, 4, 5 жаштагы балдар көбүрөөк билет да, мындай ошо. Алар апаларын үйрөтөт. Мына менин деле неберелерим бар, көп нерсени ошолордон үйрөнөм да, муну айтып берчи, муну кандай кылыш керек депчи. Эгерде аял андан өйдөрөөк туруп балдарын үйрөтсө, анда авторитет да. Үй бүлөсүндө авторитет, тиги балдардын астында авторитет. Ошондуктан бул мына шос мамлекеттердин кызматташтыгынын бир жакшы образец, примери да, үлгүсү. Ошондуктан биз мына Россия бул дагы шос мамлекеттин мүчөсү, тиги Союз женщин федерация, анан Кыргызстан аялдар конгресси ар дайым Евразиялык аялдар форумунун катышуучусу болот. Ал жакта биз өзүбүздүн тажрыйбабыз жөнүндө айтып беребиз. Тиги Матвиенко Госдуманын жетекчиси бул ишти өткөрөт. Анан Кыргызстан аялдар конгресси биз мировое общественное признание деген чоң премия алганбыз. Мына карабайсыңарбы? Тиги форумдарда 120 мамлекет катышат. Мына ошол 120 мамлекеттин арасында Кыргызстан аялдар конгресси ушундай премия алганбыз. Бул дагы баягы Кыргызстан аялдар конгрессинин эл аралык кызматташтыгынын чоң бир натыйжасы болуп атат да. Дагы бир айтып кете турган нерсе, азыркы учурда Кыргызстан аялдар конгресси женщина атомной отрасли Александра Владимировна Рябых, жетекчиси Росатом, ошолор менен дагы биз кызматташтыктабыз. Жана между тиги эл аралык совет бар, эл аралык совет, атайын индустриализация, тиги экономиканы өнүктүрүү боюнча 25 мамлекет кирген. Мына ошол жакта биз дагы мүчө болуп, чоң иштерди өткөрүп атабыз. Эмне дегенде, ошо жалпы дүйнө жүзү боюнча кандайдыр бир инновациялар пайда болсо, жаңылыктар пайда болсо, биз аны Кыргызстанга алып келишибиз керек. Эмне дегенде, ар бир инновациянын аркасында чоң каражат турат. Ар бир мамлекет өзүнүн инновациясын катат, эч кимге бербегенге аракет кылат, аны сактап калганга аракет кылат. Өзүнүн эле мамлекет өнүксүн деп ойлойт да ар бир президент. Ал эми ШОСтогу мына биз аялдар чогулуп алып, эгерде кандайдыр бир жакшы инновациялар болсо, жакшы илимий жактан жетишкендиктер болсо, биз бири-бирибиз менен тиги бөлүшүп турабыз да. Ал эми 26-сында, 27-синде мен айтып кеттим, өкмөт тарабынан уюштурулган чоң бул иш. 27 июнда Дасмияда биз чоң иш-чараны өткөрүп атабыз. Экинчи баягы маданий жагын, ошол башка мамлекеттерден келген 50 конокту ошол жерден тосмокпуз. Биз ошо Дасмиянын жетекчилиги Мамашев мырзага ыраазычылык билдирип коелу деп атабыз. Ал киши ошо дүйнө жүзү боюнча жана Борбордук Азияда бул биринчи жалгыз ушундай этнокомплекс бар да, Дасмия деген. Жанагы фитнес центри, Айкөлөрдө, Хан Теңир, ушу көп жылдардан бери эл үчүн кызмат жасаган үчүн биз ал кишини Кыргызстан аялдар конгресси инициатива көтөрдүк. Ал кишини Кыргыз Республикасынын эмгек баатырына көрсөттүк да. Ушул инициативаны көтөрүп президентке кайрылдык. Эмне дегенде, ушундай мыкты адамдар баягы Кыргызстандын жүзү болуп саналат. Ишкерлерди колдоо иретинде. Ишкерлерди колдоо иретинде биринчиден, экинчиден мына Кыргызстанга келгенде биз
башка жактан келген конокторду кайда алып барабыз? Дасмия алып барабыз. Кайда алып барабыз? Супарага. Жаңыл мырза айтып кетейин, биз ал кишини Жаңыл мырза дейбиз да. Чын эле Жаңыл мырзага тете адамда ошо Супараны жетектеген. Ал киши Пекинде өткөн 2024 жылы ошо ШОС форумуна да катышып келген. Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан. Бул ШОСтун принциптерин, анын баягы ар тараптуу жана креативдүү динамизмин ал жакшы түшүнөт да. Ошондуктан биз Супарага конокторду кайда алып барабыз? Супарага. Буюрса анда ийгилик каалайбыз эжеке. 26-27 июнда өтүп турган иш-чарага мындан ары дагы ушул аялдар конгресси өнүгүп өссүн. Эфирибиз дагы соңуна чыгып жатат. Айтырган айым, уруксат берсеңиздер, биз кайрылып коебуз. Ооба. Чакырыкташтап Эл журтка дегендей. Эми урматтуу эң биринчи ушу апалар, эжелер, сиңдилерге, биздин аталарыбызга, инилерибизге, уулдарыбызга кайрылат элек. Албетте Кыргызстанда аманчылык, эсенчилик болсун. Бул жолу ошол көптөгөн чоң иштер болуп атат. Маданий жактан, саясат жактан, мына бүт ШОС мамлекеттеринин президенттери катышып, бир 30-тай 40-тай президент келет деп угуп калдым. Теге көчмөндөр оюнуна дагы. Деге мындай карап отурсак, Кыргызстанда азыр көп жетишкендиктер болуп атат. Мына ошол жетишкендиктердин баягы теңин жасаган сиздер, урматтуу айымдар. Ошондуктан Кыргызстандын айымдары ар дайым сиздердин ар дайым ушу жасаган иштериңиздерде ийгилик болсун. Жана дагы бир айтып кете турган нерсе, Кыргызстандын айымдары ар бирине мен ушул таазимимди билдиргим келет да. Эмне дегенде ар бириңиздерде астыңыздарга койгон максаттар бар эмеспи? Ар бириңиздер ушу аракет кыласыңар, үй бүлөмдү багайын, жакшы болоюн депчи. Анан мындай карап отурсак, башка өлкөнүн өкүлдөрү да ар дайым айтат, иштеген жактан да силер кыйынсыңар, сулуулук жактан да силер кыйынсыңар. Кантип жетишесиңер депчи. Жөндөмдүү дагы келишет. Ооба, баардык жактан. Ошондуктан урматтуу Кыргызстан аялдар конгрессинин ардактуу мүчөлөрү, урматтуу айымдар, күн артынан күндөр чубап, ай толуп, ай артынан ай алмашып жыл болуп, желдей сызган мезгил менен жарышып, өмүр ага тоо суусундай октолуп. Мына караңыздарчы, Кыргызстанды, кыргыз элин сактап калалы деп кандай гана кыйын өмүрлөр эл үчүн кызмат өтөдү. Жана азыркы учурда кандай мыкты инсандар кыргыз эл үчүн кызмат өтүп атат. Ошондуктан Кыргызстандын келечеги бар. Аман болуңуздар.